Баткен окуяларынан жабыр тарткандарга Катар кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы филиалы жардам колун сунду. Алгач Бишкектен жардам кербенин алып барган Катар кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы филиалынын директору Алсамман Мухаммед Хаммам Баткен шаарынын мэри менен жолугушту. Жолугушуудан соң Баткен шаарынын мектеп мейманканаларында жайгаштырылган качкындардан кабар алып, алардын бир бөлүгүнө жардам таратылып башталды. Катар кайрымдуулук уюму баткендиктерге 50 тонна күрүч, 60 тонна азык-түлүк алып барып, 2000 үй бүлөгө жардам пакеттерин берди. Андан сырткары куттуу Рамазан айы ичи 4000 баткендик тургундарга ооз ачаар өткөрдү. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحن في قطر خيرية فرع قرقيزستان نقوم اليوم تحديدا في منطقة باتكين. Баткендеги акыркы кырдаалга байланыштуу болуп өткөн окуяларга байланыштуу келип атабыз. Ошондон аза чеккен, кыйналган, баягы үйлөрүнөн мажбурий түрдө качып чыккан адамдарга, ошондой үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү, кол сунуу максатында келип атабыз. Бул жерде биз 3 түрлүү адамдарга таркатып атабыз, 3 түрлүү үй бүлө. Биринчи биздин Катар кайрымдуулук фондунун карамагында турган 700-гө жакын жетим балдар бар. Барлыгы ошо Баткен областу боюнча. Ошолордун Баткен шаарындагы биздин жетим балдарды таркатып атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси ошол баягы үйлөрүнөн качып чыгып, ошол жерге баягы ар кимдин үйүндө жашап кыйналып жүргөн адамдарга, ошол кишилерге. Жана үчүнчүсү баягы силерде бияктагы эмгек жана социалдык министрликтин ошонун тарабында турган пособие алган аз камсыз үй бүлөлөргө таркатып атабыз. Бүгүн Баткенди бүтүрсөк, буюрса эртең Элелек районуна чыгабыз. Ал жерде дагы ушундай 3 түрлүү адамдарга таркатабыз буюрса. Келдиңиздер, кандайсыздар, жакшысыздар? Жетти. Жетти, мынантип баарыбыз. Ушундай кыйын кырдаалда бизге жардам берип, улуг аян күндөрү бизге жардам берип аткан Катар фондуга ыраазыбыз. Биздин көп нерселерибизди ушулар карап, ушулар жардам берет. Биз өзүбүз жалгыз бой энелерибиз. Ошо биз немеде жашаганыбыз көп 106 үй бар. Ошонун жарымына Катар фонду жардам берет. Директор өз колу менен жабыр тарткандарга жардам таратып жаткандыгы баткендиктерди толкундатты. Андан сырткары Катар фонду Баткен жергесине 2 ФАП курат. Ага кошумча жергиликтүү элдин талабына жараша $100,000 курулушту каржылоону пландап жатат.